Проекттер біз қоғачы. Рядом сидит. Алты. Bin. Угатам мен. Онлайн істендірген. Вот. Так. Ким жоқ. Саян. Өтпейтін бар, Бар. Сапар Гулесов. Фамилияңыз қандай? Қандай? Қошалиге бар, Сапар Гул. Так, тапшырманы ким жасап бүттү? Ким ол тапшырманы? Ben çıkıyorum oğlum. Destek класс var. Неге? Калган оңойлуу болчу да 5 мүнөт. 10 мүнөттө эле бүттү. Телеграмда жоксуз сиз? Азыр. Var. Studentlerin ortaço var. Кутбидин эмнеге тапшырмай жүргөн жоксуңар? Саян, Избекке 3 мүнөт отправили. Ece ben biraz жетишпей калдым. Кечирээк түшүнсөм болобу? Мындан кийин убагында түшөт. Макул Эже. Бүгүнкү күнү кечиресиз, кечке чейин коелучу. Такыр кол бошобойт да жаңы жумуштан келип. Так, Асхат Geçerek çözdüm var mı? бүгүн жерде. İyi olmuş. Так, жотар. Сиз аз жериңиз, канча бүтсөңүздөр ошого чейин жибере бериңиздер.
ошондой эле бүгүн жаңы тема болобу? Бүгүн полиморфизмди кайталайбыз. Так. Буга жете элекпиз биз. Так, override деген эмне экен? Сапаргүл айтып коюңуз. Алып келип. Так, давайте еще раз повторим. Бизде эмнелер, кандай понятиялар бар, Бизде класс деген нерсе бар, Класска биз эмнелерди жаза алабыз? Метод, поле, конструктор болду. For жаза албайбыз, if жаза албайбыз, А методдун ичине эмне жаза алабыз? Баардык нерсе жаза алабыз, Методдун ичине баардык нерсени жаза алабыз. Хорошо. Эми класс деп айттыңар, анан поле деп айттыңар. Поле деген эмне үчүн керек? Бизге метод эмне үчүн керек? Ошолорду айтып, анан конструктор эмне үчүн керек? Конструктор бул объект түзүү үчүн керек экен. Так, поле эмне үчүн керек, Асхат? Дагы. То есть свойстволорун жазат экенбиз, Ооба, мисалы үчүн студент деп класс ачсак, ал эмненин свойстволору бар. Ал эми методду эмне үчүн жазат экенбиз? То есть эмне экен? Класстын, то есть объекттин эмне поведениясын ошол эмне менен жазат экенбиз? Метод менен жазат экенбиз да. То есть кыймыл аракетин, Эми ата энесинин parent класстын кыймыл аракетин, то есть методуну child класска алып келгенибизде эмне болот ал? Поведениясын өзгөртүп салабыз, туурабы? Биз өзгөртпөй деле ошол бойдон калып калсак, ал метод менен ошол бойдон иштетип кете беребиз. Но эгерде бирок child класста бир аз башкачараак болсо, поведениясын бир аз өзгөртүп коебуз, Ошону эмне дейт экен? Override. То есть методдо child класска алып келип туруп аны өзгөртсөк, эмне экен? Override болот экен, Наследование эмне үчүн керек экен? Сиз айтып коюңуз, Чодар. Наследование бул. Класстан экинчи класс. Салчу. Мисалы, ар бир нерсени бөлүп иштөө үчүн наследование. Бир класска нерсе аябай көп окуп кетет, ошон үчүн бизге окуттуу понятныйраак болуш үчүн ар бир класстарды ачып, аларды бири-бирине связкалык коет экенбиз, Анан эмне экен? Ооба. То есть эмне экен? Бизге наследование эмне үчүн керек экен? Бул кодду повторяция этпеш үчүн, Код кайталанбаш үчүн керек экен бизге. Анткени эки класс окшош болсо, кет менен дог окшош да, туурабы? Экөө тең жаны бар. Кайталанбаш үчүн биз экөөнү тең animalдан эмне extend кылып койсок, анда эмне экен? Ал экөө биринчиден дог дагы кет дагы экөө туугандашат, то есть бир группага кирет. Бул биринчи. Экинчи болсо коддорду кайталабайбыз, Эми негизи бүгүн полиморфизм деген бул наследованияга аябай тыгыз байланышкан тема да. Силер наследованияны жакшы түшүнсөңөр, полиморфизмди деле жакшы түшүнөсүңөр. Так. Модификаторлор билесиңер. Бизде модификатор доступа бар, анан жөн модификаторлор бар, Силер модификатор доступа 4төө бар, Javada. Аны билесиңер. Андан кийин бизде 2 модификаторду өткөнбүз. Static анан final. Же final өтө элексиңерби? Өтө элексиңерби? Мен байгүн силерди өттү го деп түшүндүм. Хорошо. Качан өтөсүңөр анан?
Koyduğum baktık görünçü. O константа деп. Enamrik. Хорошо, анда final менен статикада бүгүн өткөнбүз, Biz mol statik mi? Final кездешет. Так, полиморфизмди өтөрөлү дальше. Эми полиморфизм деген эмне экен? Полиморфизм деген бул көп формалуу деген түшүндүрөт. Бул ооба, полиморф дейт, то есть көп. Поли деген вроде көп деген түшүндүрөт болуш керек. Морф деген бул эмне экен? Форма деген, полиморфизм көп формалуу дегенди түшүндүрөт. Бул ушул тоже эмне экен? Open принципи болуп калат экен да. Мурастон өтүңөр, инкапсуляция өтүңөр, бүгүн бизде полиморфизм. Эми полиморфизм көп формалуу дегенди билдирет экен, Биз бир кодду көп түрлөрү менен жазсак болот, объектилерди да, методдорду да ар кандай формада түзсөк болот. Силер муну билесиңер, по идее. Именно практикада уже колдонуп келгенсиңер да. Ушул кече дагы жаздык. Ошол жакта бизде уже полиморфизм бар болгон. Кайсыл жагында полиморфизм бар десеңер, мисалы үчүн биз employee деген бизде базовый класс бар болчу эсиңерде. Анын эмне print info деген эмнеси бар эле? Методу бар болчу. Анан ал методу деген биз эмне кылганбыз, достор? Override кылганбыз. То есть анын поведениясын, ушул методдун поведениясын дочерний класстарда, то есть child класстарда өзгөрткөнбүз. Могул employee'деги print info анан могул экөө негизи бир эле метод да. Просто деген поведениялар өзгөрүп кетти child класска келгенде. Бирок бир эле метод. Болбосо ошол эле методдун башка формасы да. Көрдүңөр? Ушул override деп биз өткөн, бул уже калат. Эмне полиморфизмге кирип калат экен. Анткени бир эле методдун эмнеси болуп атат? Формалар болуп атат. Программерде ошол эле метод print info деген, эмне болуп атат? Бул үчүнчү формасы болуп атат. Дагы бир жолу кайталайм, бул метод кайсыл жактан келди? Ооба, паренткасттан. Анын несин өзгөрттүк биз? Ичиндеги реализациясын өзгөрдүк. Бирок ушул 3 метод тең бир жерден келип атат. Баары бир эле метод. Просто деген child класстарда формалар өзгөрүп кетти. Бул тоже полиморфизмдин бир түрү. Мынакей, биз бир кодду көп түрлөрү менен жазсак болот, объектилерди да, методдорду да ар кандай формада түзсөк болот дейт, Мынакей, маанилүү мурастоо жок болсо полиморфизмди ишке ашыра албайбыз дейт, Без наследования полиморфизм невозможен. Эми достор, полиморфизм бизге эмне үчүн керек экен? Бул негизи полиморфизм абстракция үчүн керек да, бирок силер абстракцияны еще өтө элексиңер, өткөнсүңөр, бирок кайталай элекпиз да кайра. Мисалы үчүн биз объектилерди кантип түзсөк болот? Биз объектилерди деген так, employee деп туруп new programmer деп түзсөк болот. Ушундай көрдүңөр беле мына? Карасаңар достор, бул могул өзү эмне мага айтып койгучу, могул эмне? Дагы эмне бул? Могул эмне достор? Абстракция эле, Переменный. Ооба. Карагыла достор, силер мындайды көрсөңөр эле ойлойсуңар, все бул башка нерсе деп. Бул тот же переменный. Бул экөөбү тең переменный. Бул да переменный, бул дагы переменный. Бирөөсү ссылочный, бирөөсү ооба, примитивный. Мунун тиби int болуп жатат, Анан мунун названиясы бар экен, анан значениясы. И тут то же самое. Мунун тиби, тип, Анан бул названиясы
Бул значениясы болуп атат, объектиси. Бул типтин значениясы эмне экен? То есть бул типтин эмес, бул ссылкадан негизи могул ссылка болуп эсептелинет. Могул чогуу алганда бул ссылка, отдельно муну алганда бул тип, бул название, бирок экөөнүн чогуу бул ссылка болот. Анткени биз эмне ушул ссылка аркылуу бул эмнеге доступ алабыз? Объектке доступ алабыз. Мисалы үчүн мен буга кайрылыш үчүн мен бул ссылкага кайрылам да туурабы, бул названияга кайрылам. Түшүнүп атасыңар, Бул жакта то же самое. Бул вот названиясы, значениясы. И тиви. Эми көрдүңөр, биз деген ушундай переменный түзүп жатканда employee тип менен түзөбүз, бирок значениясы программер тип болуп атат. Формасы ар кандай болуп жатат, Ушундай эле employee 1 дейбиз дагы. Муну new programmer эмес, new manager дейбиз. Көрдүңөр, окшош эле эмне экен бизде, достор, ссылкасы окшош. Бирок значениялары башка тип болуп жатат. Значит, формасы башка болуп атат, Ушул дагы полиморфизм болот. Биз мынтип да түзсөк болот. Object new programmer. Эмне үчүн object менен иштеп атат? Бул Баарында иштейт. Object баарына иштейт, туура. Анткени бул бардык класстын, даже стрингден, бардык любой класстын эмнеси экен? Наследник, наследник дедим го, парент классы болот, Бирок биз мынтип түзө албайбыз. Менеджер, new employee деп түзө албайбыз. Көрдүңөр, эмне деп жатат? Тип класс, парент класс. То есть бул туура эмес дейт, Сен деген мага менеджерди бердиң, бирок мен employee'ни күтүп жатам деп атат да. Мынтип жазсак болбойт. Же болбосо программер new manager деп жазсак тоже болбойт, То есть бул жака родительский класстын тиби менен дочерний класстарга ссылка түзсөк болот. Түшүндүңөр, Родительский типтин жардамы менен дочерний класска ссылка түзсөк болот. Дочерний объектке, может быть, Анан ушул жакта бир нерсе бар. Эмне айтайын дедим эле? Employee, programmer. Эмне үчүн могул менеджерге иштеп атат да, employee, new менеджерге иштеп атат? Эмнеге мынтип түзө албайбыз биз азыр? Employee, new company деп түзө албайбыз? Эмнеге түзө албайбыз? Кандай? Ооба, мурастабай жатат, Наследование болгон жок, ошон үчүн иштебейт. То есть бул только эмне парент класстарга гана түзө алат экен. Анан мына карасаңар, программер еще бул жакта из отношения болуп жатат да, ошон үчүн биз түзө алып жатабыз, Мисалы үчүн программер из employee. Из отношения. Extends дегенди көргөндө из отношенияны эстегиле, хорошо? Анан достор, из хз деген отношение бар, ушул жакта кошуп кетейин. Бул отношение бизде эмне экен? Эки класстын отношениясы, экөө бири-бирине отношение болуп жатат, из отношения. Бирөөсү бирөөсүн мурастаса, бир класс башка бир классты мурастаса, анда экөөндө из отношения болот. Экөөндө эмес, бир жагын, ооба. Мисалы үчүн программер из employee, менеджер из employee деген. Эми has отношения деген эмне? Has отношения деген has деген сөздөн. То есть эмне? Бар деген сөз, Компаниянын ичинде эмнелер бар? Иштөөчүлөр бар, employee'лер бар. Значит, эмне экен? Бул has отношения экен. Могул company менен employee'нин отношениясы кандай болуп атат? Has отношения. Company менен employee'нин отношениясы has болуп жатат. Ал эми employee менен менеджердин отношениясы из отношения болуп атат.
Анан мындай да достор, из-за хс деген жакшы түшүнүп алгыла. Бул класс зависимый класс болот. А зависимость бул болот. Түшүнүп атасыздарбы? Же болбосо таргет класс, анан source класс, анан таргет класс деп айтылат. Бул зависимый класс зависит от чего? От employee. Ошон үчүн бул зависимый класс болот. А зависимость деген бул класс болот. Хорошо? То есть компания жок болсо, естественно, employee'лер жок болот, Или бул зависимость, зависит переводан. Ну, точно не помню. Бул дагы эмне экен? Полиморфизм экен. Мынакей көрдүңбү? Көп формасы. Animal, cat, new cat деп түзүк болот. Object менен түзүк болот. Cat'тин, анан cat'тин өзү менен түзүк болот. Үч түрдүү болуп жатат. Үч эле объекти, үч түр менен түздүк. Үч формасы менен түздүк. Бул Айырмасы жок. айырмасы бар. Айырмасы бар. Мисалы үчүн public static void бизде бир метод болсун. Ал метод деген employee'лер менен иштейт. Мынакей. А бирок эгерде биз мынтип түзүп койсокчу. Негизи о айырмасы деле жок. Бирок кээде айырмасы болуп калат да. Метод деп туруп, карасаңар employee'ни берем. Но при этом мен программерди бере албайт. Бере алат экен. Айырмасы деле жок экен анда. Но бирок мынтип түзгөн жакшы достор. Мындай түзгөн жакшы. Эмне үчүн? Анткени мындай Бул жай эмес. абстрактно болот да. Бар сыяктуу экен да. Аха. Окшоштугуч. Мгм. Түшүнүксүз болуп барат. Азыр мындай кылалы да. Могул менеджерге бир түзүп көрөлү метод. Көрүнөт экен жактан. Void метод. Эми менеджерге түздүм да. Employee 1, менеджер болчуго. Точка не дедик? Метод көрбөй калат экен. Хотя менеджерде бизде эмне бар? Ушундай метод бар. Көрбөй калды. Көрүш үчүн биз муну менеджер кылып коюшубуз керек. Что көрөт? Түшүндүңөрбү? То есть, эгерде силер родительский менен түзсөңөр ссылканы, аны только родительскийдин гана методдорун көрө алат экен. А бул менеджердин өзүнүн методу көрүнбөй калат экен. Ушулай. Print info көрүнөт ал. Анткени ал преопределение болсо деле ал ошол көрүнөт да, ал иштейт туура эле. Бирок мондай болсо, мунун методун көрбөй калат өзүнүн. Мурастоо жок болсо полиморфизм ишке аша албайт экенбиз, Анткени бизде эмне болбойт? Override болбойт, и наследование болбойт, значит бизде полиморфизм жок болуп калат экен. Анан негизи полиморфизмдин деген runtime, compile time деген түрү бар. Эми силер азыр деген JVM дегендерди түшүнбөйсүңөр да, JDK деген пока шточу. JDK-ны өткөйсүңөр. Достор, мындай да. Азыр деген биз эки түрүн өттүк, бул полиморфизмди. Бирок дагы бир түрү бар полиморфизмдин. Ошол compile time деген. Бирок атына көңүл бурбой эле койгула, потому что ал пока силерге түшүнүксүз да. Мындай кылса болот. Например, бизде бир метод бар. Print info деген. Ушул методдон биз экөөнү түзсөк болот. Бирок
эмнелери айырмаланып туруш керек, параметрлери. Бул кашан ичи айырмаланып туруш керек. Бияка мен string name деп коем. Бул override эмес, анткени бул write сизкасынан келген жок. Int кылып коебуз бул жакта. Окшош название менен эмне түздүк? 3 метод түздүк. Бирок үчөө тең иштей берет. Эмне үчүн? Алардын эмнеси айырмаланат? Параметрлери айырмаланып жатат. Бул да полиморфизмдин бир түрү да. Так, полиморфизм эмнеге керек экен? Бир типтеги объектилерди чогултат. Биз азыр деген объектилерди чогултуп алдык, мына employee деп. Ол жакты да мынтип коеюн. То есть булар как будто бы бир эле эмне болуп калды. Бир типтеги объект. То есть булар мындай бири-бири менен как тууган сыяктуу болуп калды, Ошон үчүн полиморфизм болуп атат. Так. Böyle айтып атамбы? Бир типтеги объектилерди чогултат экен, мынакей. Ооба, эми издедим. Мисалы үчүн employee деп туруп, силерге деген ушул бүт бардык иштөөчүлөрдү эмнеге салышыңар керек? Массивге салышыңар керек. Кечээ массивге салбадык беле? Ошентип салышыңар керек болуп атат. Бирок анын үчүн антип салыш үчүн биз бул жака employee эмес, эмне кылдык эле? Программер деп жазышыбыз керек болот. Анан менеджер деп жазышыбыз керек болот. Туруп менеджер деп жазып коебуз. Ушинтип жазыш керек болот. Бирок бул деген мындай не очень да өзүнчө жазылып калды. Ошон үчүн биз муну бириктирип коебуз. Кантип? Employee деп эле. Бул employee'нин ичине биз программерди да берсек болот, менеджерди дагы берсек болот, дагы башка ишкерлерди дагы берсек болот. Extend болгон үчүн. Эсиңерде, кечээ биз киргизгенбиз ошентип, бул employee'ге и программер, и менеджер баарын киргизгенбиз. То есть буларды бир эмнеге биз бириктирип жатабыз, бир типкечи. Эми мен employee'нин мисалы үчүн мынтип ачтым массивин. Анан on деп койдум дагы. Эми бул жакта employees равно эмес, дагы бир new programmer менеджер десем болот. Кайра new programmer десем болот. Ушундай да, бизге ушундай ыңгайлуу болот. Түшүнүктүүсөк болот. Түшүнүңөрбү? Эмне үчүн керек экен? То есть бардык бир типтеги объекттерди бир жерге чогултуш үчүн керек. Кодду кайталабайт дейт. Бир метод бардык жаныбарлар үчүн. Ооба. Бул override дагы полиморфизм болду да. Анан код кайталанбай жатат. Биз кайра ошол методду эмне кылган жокпуз, түзгөн жокпуз да. Ошону эле өзгөртүп койдук, уже бар кодду эле. Абстракцияны ишке ашырат, абстракцияны бак өтө элексиңер, негизи биринчи ушул теманы өтүш керек болуп чыгып экен да. Анан бардык класстар бул полиморфтуу болот экен. Бул эмне деген сөз? Бардык классты биз минимум 2 жол менен түзсөк болот экен, как минимум. Эмне үчүн? Мисалы үчүн компания деген эч кайсы классты эмне кылбайт, экстенд кылбайт. Бирок биз муну 2 жол менен түзсөк болот. Компанянын өзү менен, анан object деген эмне менен? Класс менен. Бардык object классты мурастайт. Ошондуктан эмне экен? Бардык класстар бул полиморфтуу болуп эсептелинет экен. Extend болбосун, эки жол менен чыгып болот. Эч нерсенин extend болбосо 2 жол менен биз ал объектке ссылка түзүп болот экен. Түшүнүп атасыңарбы же түшүнбөй элесиңерби? Караганда билинбейт экенсиңер, түшүнүп атканыңар, түшүнбөй атканыңар. Түшүнүктүү, Практикадан, Так. Түшүнүп атасыңар, Түшүнбөсөңөр суроо бергиле. Ошондо сиз деген Мен айтып аткан нерсенин эмнеси түшүнүксүз? кечиресиз, ошондо сиз айтып аткан нерсе хз отношение болуп калабы? Мен айтып жаткан нерсе из отношение болуп жатат. Мындай да, из деген көрсөтүп көрмөксүзбү? да. Муну айтып жатасыз, Э? Ооба, бул хз отношение. Бул эмне? Компанияде
employee бар. Has деген өзү бар дегенди түшүндүрөт, imеет дегенди түшүндүрөт, Company has a employee. Токсуңарбы? Ошо has деген бул бар деген түшүндүрөт. Имеет, то есть туура элеби, бар деген түшүндүрөт. Company has a employee, то есть компанияда эмплоилер бар. Has a отношение. То есть ичинде башка класстар келсе бар болот. Мисалы үчүн бул жака бизге private programmer келди. Company has a programmer, то есть компанияда программист бар деген сөз. Түшүнүңөр, бар деген түшүндүрөт да, has деген. Has a отношение. Is a деген является деген сөз. Менеджер является employee деген. Все, хорошо. Бир ссылка ар кандай child объектилерди берсек болот. Бир ссылкага ар кандай child объектилерди берсек болот. Түшүнүңөр, муну? Бир ссылкага ар кандай child объектилер берип атабыз. Түшүнүп атасыздарбы? Мына могул ссылкалар окшош болуп атабы, достор? Бул ссылка, баары эле бир ссылка туурабы, окшош. Бир эмес, по сути, башка ссылка, но типтери окшош болуп атабы ссылкалардын. Мындайбы? Жок. Макты? Үч эмплой жазып турбайбы? Астында экөөнү өчүп туруп, анан ал жака Мындай дейсиңерби? Жазып көрөлү, жазып көрбөптүрмүн. Бул массивди айтып атасыңарбы? Жок, массивге ооба жаза беребиз. Сиз муну айткан жоксуңарбы азыр? Int a деп туруп, мындай кылып калат беле? Жок, мындай кылбайт. Бул массивди айтып атасыңар, ооба. Мындайбы? Ооба, мынтип киргизип койсоңор болот. Employee 1 же түз эле ушул жакта түзүп салсаңар болот. Но если у вас есть готовые объекты, анда ушинтип жазып койсоңор болот. Бул жака ошо new employee деп да кошуп койсок болот. New programmer деп. Метод полиморфизм. Так. Методдорду көп формаларын түзөт экенбиз, Override эмне үчүн полиморфизм болду? Так, дагы. ошо арабайс класстар бар атат, бирок майнусын Дагы. Асхат. Override болгончу. Дагы. Альбина. Эмне үчүн override бизде, то есть эмне болду? Override бизде эмне болуп атат? Полиморфизм деп айтып атабыз да, override эмне үчүн? Айтик. Түшүнбөй калдылар. Хорошо. У нас есть базовый класс employee, там есть у нас метод, называется print.info. Бул методду биз эмне кылдык? Override кылдык. То есть бул методду биз жаңы түзүп койгон жокпуз. Ушул методду взяли, алып келдик дагы менеджерге. Мынакей, муну карайлы. Просто поведениясын өзгөртүп койдук. То есть реализациясын, ичиндеги кодун өзгөртүп койдук. Но это один и тот же код. Print.info деген бул дагы и бул дагы код, эмне метод бир эле да. Просто поведениясы, ичиндеги аткарылган жумушу өзгөрүп кетти. Неге? Өзгөрүп атат эмне үчүн? Анткени бул child класста башкачараак реализация кылыш керек болду, ошон үчүн өзгөрүп кетти. Бирок бул ошол эле метод да. Просто child класска барганда бир аз өзгөрүп калды. Но тот же метод.
Мисал үчүн main'ге келсек, employee деп туруп, точка print info деп жазганда бул жака алып келет. Бирок бул employee 1 деген бул менеджер да. Бул методго алып барыш керек болчу. Ой. Бул методго алып келиш керек болчу, мына менеджер деген. Бул жака алып келген жок, карагыла жакшылап. Бул жака алып келип атат. Хотя бул эмне бизде менеджер. То есть ошол эле метод да, просто run кылганда ал ушуну могулдун ичиндегисин иштетип коюп атат. Мунун иштетип коюп жатат. А так негизи бул могул эле метод да. По сути, ушул эле метод. Ну как мындай да, мисал үчүн атасынан баласына үй калды, ал деген үйдү ремонт кылып койду, бирок тот же үй калып атабы? Ошол эле үйдү өзгөртүп койду, бирок ошол эле үй болуп атат да. Ушундай иштеп жатат да бул жакта. То есть бир эле үй, просто формасы башка болуп атат. То есть тот же метод, бирок формасы башка. Ал эмне үчүн? Child'да башкача болгон үчүн, Child'да өзгөртүп салган үчүн. Үчөөнү тең давайте чакырып көрөлү. Бизге дагы бир employee керек. Print info 2 3 керек. Мынакей. Негизи могул төртөөнүкү. Так, мактаа 2 программер болуп кетти, бирөөсүн өчүрөт экенбиз анда. Бул 3 метод негизи бир эле метод чакырып атат. Карасаңар, үчөөнү тең киребиз. Буга да кирем, кайра эле буну чыгарат, буга да кирем, кайра эле ушул. Бирок run кылганда үчөө 3 башка метод чакырып атат. Бул программер ушул методду чакырып жатат, бул менеджердикин чакырып атат, Анан могул жакта дагы эмненики экен, employee'нин өзүнүн методу экен. Үчөө тең бир эле методдор, просто эмне реализациясы ичинде башкача болуп калды, формасы башка. Түшүндүңөрбү? Эмнеге override бул полиморфизм болуп калды? Так, Альбина, түшүндүңүзбү? Түшүнбөсөңөр, нормально вообще, сурай бергиле да. Мен өзүм окуп жүргөндө мен кечке сурачумун. Кечке биринчи партада отуруп алып, кечке сурай берчүмүн. Ошончо силер да сурай бергиле. Эмнеге мындай болуп калды деп. Дагы бир жолу. Бизде employee'де print info деген метод бар. Бул метод кимге тиешелүү? Print info деген. Могул метод кимге тиешелүү? Могул employee'ге тиешелүүбү? Кайсы класска тиешелүү? Employee'ге тиешелүү. Parent класска тиешелүү. Менеджерге келдик. Теперь тот же вопрос. Бул метод кимге тиешелүү? Вот. Видите, бул employee'ге эле тиешелүү. Бул менеджерде мындай метод жок. Биз муну каяктан алып келдик бул методду? Employee'ден алып келдик. Карагыла, муну өчүрүп салганда, муну өчүрүп салдым менеджерден, көрдүңбү? Бирок менеджерди мына түздүм да бул жактачы. Бирок все равно print info деген келип жатат менеджерде. Ооба. Түшүндүңөр, Мынакей employee менеджерди, мына менеджер көрүп атасыңар, мына названиясы employee 1, employee 1де print info деген методду өчүрсөм деле, но все равно main'ден чыгып атат. Значит, ооба. Значит, этот метод не принадлежит менеджерге, а принадлежит кимге? Employee'ге. Ой. Менеджерге киребиз. Так. Өчүрүп салган болчумун. Видите, могулар келип атат, буларды өчүрүп турайын мына. Буларды өчүрсөм деле мына все равно иштей берет бул жакта. Видите, print info деген. Бул жакта көрдүңөр, жок бизде print info деген. Бирок биз родительский класстагын алып келип алсак болот. То есть бул жакта родительский класстагы эле келип иштеп атат, тура элечи.
Просто бизге мунун эмнеси туура келбей калды child класска реализациясы. Биз муну менять этишибиз керек болуп атат. Эмне кылабыз? Менять этиш үчүн command end'и басабыз дагы override дегенди басабыз. Override деген алып келүү деген, көрбөйт могу. Мынакей алып келди. Бул көрүңөр супер деп атат. То есть тикасын алып келди деп аткан сөз да. Parent класстан келди деген сөз. Анан биз алдык дагы мунун несин өзгөртүп салдык, поведениясын өзгөртүп салдык. Значит, бул метод кимде экен? Кимдин методу экен? Бул print info employee'ге тиешелүү. Бирок биз деген муну child класста print info'нун эмнесин өзгөрттүк? Реализациясын, ичиндеги жазган кодун өзгөртүп салдык. Ошол эле print info деген методду child класска алып келдик да өзгөртүп салдык. Например, мен parent класс болоюн, анан силер балдарым болгула. Допустим. Анан силерге деген үй наследниксиңер да, силерге бир нерсе бөлүштүрүп берди. И, например, байтикке үйдүн эси болду, бир үйдүн. Анан ал байтик деген ошол эле үйдү эмне кылды, өзгөртүп салды ичин. То есть ремонт кылып салды. И ошол эле метод бирок байтикте ал башкача. Тиги атасында башкача, байтикте башкача болуп атат. Анткени ал өзгөртүп салды, бирок ошол эле үй. Ошондо эмнеге полиморфизм болуп калды? Бир методдун көп түрлөрү болуп атат да. Ошол эле бир эле метод, бирок формалары башкача. Формалары десем кандай болуп калат? Ошол эле метод, бирок өзгөртүп да. İşte söyle realizasyası başka. Реализациясы эле башка, бирок ошол эле метод. Бирок при этом биз мына ичиндеги эле, могу кашанын ичиндегини эле өзгөртө алабыз да, мына жака келип муну өзгөртө албайбыз. Мисалы үчүн int age десем, бул уже override болуп калды. Бул уже менеджерге тиешелүү метод болуп калды. Анткени эмнеде parent класста мындай метод жок. Parent класста мындай метод бар. Ушун үчүн override иштейт буга. Түшүнүктүбү? Дагы бир жолу түшүндүрүп коеюн. Нормально эле? Всё. Түшүндүк болсо, ушинтип суроо бере эле да, мен сураганга чейин эле түшүнбөй калсаңар, суроо бере бергиле. Оңой темалар эмес да булар. Экинчи этапта. По идее, июнь бүткөндө болуш керек болчу, но вы отстаёте же. Ошо кээ бир оңойраак темаларды бириктирип туруп бүтүрүшүбүз керек да, июндун хотя бы 10-уна чейин. База келгендечи, жаңы темалар болот, ушуларды көплөйт деп Башка темалар болот. Башка темалар болот, бирок ушуну колдоносуңар. Ушу азыр өтүп аткан нерсеңерди. Жок, колдоносуңар баарын эле. Дагы жаңы нерселерди азыр биринчи этапта эмнени үйрөнсөңөр, экинчи этапта ошону колдонуп, еще анын үстүнө уже программа жазып баштайсыңар да. Так. Эмне үчүн могул көп формалуу болуп жатат могул нерсе? Могул. Могул эмне үчүн көп полиморфизм болду? Бул парент класстын ссылкасы менен эмнени түзүп атат? Child класстын объектисин түзүп. Ооба. Мага карап койгула. New cat, бул да new cat болуп жатат, бул дагы new cat болуп жатат. 3 оп-окшош объект түзүлдү, бирок эмне болду? Ссылкаларынын типтери башкача болуп жатат. То есть 3 окшош тип, но ссылкалары отличаются. Ошондуктан бул эмне
Көп формалуу болуп калды да, көп формалуу болуп калды. То есть полиморфизмди түшүндүк э? Кечир эсежей. Ошондо буларды кайсы убакта колдонуп калабыз? Муну деген көп эле жакта колдонуп каласыңар. Азыр бир пример айта албай атам. Мисалы үчүн кечээ жазган проектибизде деле колдондук го, туурабы? Компаниянын ичинде мына эмплоилер келди го. И биз бул массивдин ичине эмнелерди салдык эле? Конструктор аркылуу менеджерди, программерди салганбыз. Бул полиморфизм болдубу? Болду. Могул полиморфизмби? Кана менин методум. Могул полиморфизмби? Полиморфизм бул override. Просто бул түшүнүк да, ушундай силер билишиңер керек муну. А так силер уже мынтип на практике уже чуть-чуть знаете. Бул нерселерди азыр жаңы нерсе көрсөткөн жокмун да силерге. Просто бул түшүнүк, силер ушуну түшүнүшүңөр керек. Бул принцип да ушундай. Бул принцип деген ошо наследованиядан келип чыккан принцип да. Абстракция тоже наследованиядан келип чыккан принцип болуп эсептелет. Эми override'ды түшүндүк, анан overload деген нерсе бар. Overload деген кандай экен? Могулну overload дейбиз, могул үчөнү. Бир название менен, бирок параметрлери айырмаланып турса, эмне болот экен? Overload. Метод бир название менен толтура метод түзсөк болот экен. Бирок алардын бирине отличиясы болуш керек экен, эмне? Параметрлери. Бул overload. Тоже полиморфизмге кирет экен. Эме деп өттүк эле го, могул деле overload'дан негизи бирок конструктор. Бирок бул, конечно, полиморфизмге кирбейт, но методдор полиморфизмге кирип калат. Түшүнүңөр бул overload деген эмне экен? Бир название менен көп метод түзөбүз. Бирок бири-бири менен конфликтовать этпеш үчүн параметрлерин ар кандай кылып коебуз да. Ооба. Мынакей, override parent класстагы методду child класста башка формада жазуусу дейт. Override аннотациясы шарт дейт. Шарт деп коюп турган. При определении перезапись метода родителей в дочернем классе. Түшүнүңөр муну? Redefining parent method in child class дейт. Override аннотацияны жазыш керек экен. Сөзсүз түрдө. Методдун аты параметри бирдей болушу керек. Ооба, методдун названиясы параметри бирдей болуш керек, override болуш үчүн. Сен print info деп туруп, бирок параметрлери отличаться этсе parent класстан, анда ал уже не башка отдельный метод болуп калат. Ал методго тиешеси жок болуп калат. Кайтаруучу тип бирдей же child тиби болуш керек. Ушуну айтып коеюн. Мисалы үчүн биз деген азыр void методду override кылып жатабыз да. Возвращающий. Ооба, возвращающий деп коелучу. Public string кайтарсын. Override метод. Кандай жазылат? Override деген. Нике экен. Так. Бул классты менеджердиге алып override кылалы. Негизи бияка метод курсак, бияка негизи өзү эле кошулуп калат, бирок поведениясын өзгөртүш үчүн алып келишибиз керек болот да. Буну биз мынтип өзгөртүп кое албайбыз. Object деп. Ошо? Бирок Возвращающий объект что? жок.
Бакта бул жакта болду да стрингчи. И оверрайт кылганда бул жакта дагы эмне болуш керек? Стринг болуш керек. Бирок мындай кылсак болот. Бул parent класста object болду ушул метод, бирок бул жакта string кылып койсок болот. Ушундай, түшүнүңөрбү ушуну? Parent класста object кылдык, ушул методду эми override кылып жатабыз, каякта менеджерде, мына менеджерде находимся. Бирок мен бул жагыны именно баласына өзгөртүп койсом болот. То есть object'тен string child class'ка өзгөртүп койсом болот. Бирок child class'ты parent class'ка өзгөртө албайм. Эгерде бул жак string болсо, parent class'та, анда бул жакта мен object деп өзгөртүп кое албайм. Видите? Бирок жана тескери кылганда иштеди. Бирок мынтип деле колдонбойсуңар аябай. Просто айтып атам да. Бакта жазып коюптур да. Overload'ду түшүндүңөр? Бир мынакей карасаңар, окшош методдор бизде. Окшош методдор экен. Add деген названиялар, бирок эмнелери айырмаланат экен? Параметрлери айырмаланат экен. Окей. Аты бирдей болушу керек, параметрлери айырмаланышы керек. Overload деп жазуунун кереги жок. Overload деп жазбайбыз. Override'га жазабыз. Бул жакта жазбайбыз. Эми салыштырабы? Жок, салыштырбай эле коеюнчу, түшүнүп эле уже. Onu кылууга 15 мүнөт. Жок, задачканы аткарабам. Утбудин Азиз байке, силер эмнеге келбей атасыңар? Эжей мен айылда болчумун, жакында барам. Айылда? Ооба. Келип сабакка катышкыла. Иншалла саат 8-деринде барып калам го. Анан с понедельника бизде урок саат 11-де башталат. 11-де. Силерге айткан экенсиңер, эртең менен нам нормально деп айттырсыңар да менеджерге илинет. Канчадан негизи кабыл? Ушуну сүйлөшкүлө деп айткан болчу да силерге. С понедельника силерге кайсыл время болсо болот. Төрттөн 6-га чейинби? Ошо времясын айткыла. Сапаргүл, силерге кайсы времяда удобно? Болот. Альбина, сизге? Ушул эртең мененчи? 9-да жумушка барасыз уже? Так, Батик, сизге? Фёдор? Так. Эмнеде жазыш керек да, үйдөн вообще жаза албайм. Резюмеби? Унутуп калыптым силерге жөнөтүп. Вообще жазып көрөт. Canva'га киресиңер. Даяр шаблондор бар. Ошону эми жазып көргүлө сначала. Потом кайра өзгөртөсүңөр дизайндарын. Силерге мен эме жиберип коем, шаблон.
Ошону карап да жазсам. Эжей бир аз жакыныраак кылып бере аласызбы? Жакшы көрүнбөй атат да. Жакыныраакпы? Албайт да ошо. Болот ушул эже. Экинчи тапшырманы жолго алабыз. Можно золото поля. Japonski maszynarze tam dim böyle çağrışı dim böyle. А, чем лучше, не можно. Demek saçeti yoksa olur. Правильно мне говорить. No, ben sana bekliyorum. Ne? Ben sana bekliyorum. Nasıl böyle nasıl istedik? А, да, становится. Ha? Нас думал. Just yapabilir miyim? Почему даст? Yine yazar mısın? Böyle şu sabahına kadar alırsın.
Он там вот стоит. Посмотрим, он не шкафит.
Бүтүңөрбү? Жаткан жоксуңар. Аткарып бүтсөң улантабыз. Кылгансыңар, түшүнгөнсүңөр, кылып. Бул жакта оверрайт бар. Бул калькулятор жазайлы чогуу. Анда башка тапшырма калабы? Geçen sene nasıl? Studenten anderes section floor, even method. Nasıl? Az görünçü? Studentler orada çalışma düşünmesi yani en zor şey. Üniversite aslında üçüncü dördüncüsü. Так, мындай кыласыңар, бул жакта деген университеттин студенттери бар да, тиякта бизде эмне? Поле бар, Не деген? Students деген массив бар. Ал массивти for менен айландырасыздар дагы. Анын эмнесин аласыздар? Kaçını? Evet. Балын аласыздар, GPA'ды аласыздарбы? GPA'ды аласыздар дагы. Анан бардыгыныкын каунтка кошосуздар. Каунт деген өзүнчө эмне? Бир уштай коробка ачып аласыздар, счетчик ачып аласыздар дагы. Анан эмне? Ал жака бардыгын сала бересиздер. Анан канча студент болсо, length канча болсо, ошол бөлүп коесуздар. Мисалы үчүн 10 студент боло турган болсо, анда ошо 10го бөлөсүздөр, бардыгын салып туруп. Түшүндүңүздөрбү? Бизге count деген счетчик керек. Ал жака мисалы үчүн саласыз, бардыгын плюс кыласыздар. То есть student.get
GPA деп туруп, каждый анан length'ке жок, count'у length'ке бөлүп коесуздар. Түшүнүп атасыздарбы? Же көрсөтүп берейинби? Ооба. Кантип болдуңар силер? Түшүнбөдүм. GPA деген бул өзүнүн баасы, average деген средний балл. Mekan var. Birden 4 çeyrekten 40 saniye saat. Sonuçlar şansın var. Ооба, оценкалары керек. Get Hoş geldin. бар да эмеде студентте оценкалар. Asenkalar neydi? Üst koyup çalıştı mı? Менден өзүңөр коюп чыгасыңар. 3 коесуңар, 3,5 коесуңар. Азыр чыкпабыз. Ага чейин дагы бир задачка калабы. Бизде деген фигураларды орус, англисче эмне дейт? Форма азыр. Şey. Башка пакет ачып ал дагы. Т деген, shape деген тоже базовый класс болот бул. Форма. Анын бир методу болот эмне? Ариясын тапкан эле, площадьтин тапкан, Ошондой бир бизде метод болот. Private, ал деген бир эмне кайтарсын, бизге double кайтарсын. Double береби. Анан get area деп койлу. То есть эмне? Площадьти алыш керекпиз. Площадьти вычислять эткен бизге эмне керек экен? Метод керек экен, Ой. 0 деп койлу. Мынакей ушундай метод бар. Shape деген эмне бар экен? Бизде класс бар экен. Анан биз деген фигуралар түзөбүз эми. Бизде мисалы үчүн rectangle деген бар. Бул бизде эмне? Төртбурчтукту rectangle дейт. Мындай жазылат беле? Rectangle. Ой. Эмне калат? Extend бул төртбурчтук достор. Rectangle, extend, shape болот, Андан сырткары бизде rectangle дагы эмне бар эле? Circle болсун, Бул дагы shape'ке кирет да. Extend, shape. Анан эми экөөнүн тең бул shape'тин эмне деген бизде бар эле методу get area. То есть площадьты алып чыккан методу бар, Анан бул rectangle менен circle'дын эмнеси бири-биринен айырмаланып турган эмнелери бар. Тоголок фигуранын эмнеси бар? Радиусу бар, Анда circle'га биз жасабыз радиус деп. Private. Радиус болсо бизде пусть int болсун или double боло берсин. Радиус дейбиз. Rectangle'да эмне бар? Узундугу бар, анан
Туурасы бар. Private int мындай деп болуп беле. Ушундай. Private int эмес double болобу. Double with анан high болуп калат. Мындай таппайбыз. Бул туурасы узундугу болуп атат, э? Эми биз деген площадьти эсептөө үчүн бул жакта башкача, бул жакта башкача эсептелет, туурабы? Значит, биз эмне кылышыбыз керек экен? Shape'деги get area деген методду override кылыш керек экенбиз. Override метод деп туруп, ана private деп салдым беле, public код бул. Конструктор түзүп койели. Command N override. Circle'дун неге ареасын кантип табат? Площадьын кантип табат? Билесиңерби, площадьти радиус менен кантип табат? Площадьти эмне тоголоктун площадьын. Пи менен табат, э? Билесиңерби? Пи. Элемент бар. Жок. Эмес, точка бизде пи деген ушундай бар, э? Цифра билесиңер. Бул 3,14 дальше кетерет, э? Аны биз көбөйтөбүз радиуска, бирок радиустун квадратына болуш керек да. Ошон үчүн мындай кылып коебуз. Радиустун квадраты радиуска көбөйткөндө, э? Например, 5 болсо, 5ти 5ке көбөйтүп туруп, аны пиге көбөйтүп коебуз. Ушул эмнени берет экен бизге? Эмнени берет экен? Площадьти берет экен, э? Circle'дун площадьын берет. Анан болду. Эми rectangle, то есть төртбурчтуктун кантип табабыз площадьын? Төртбурчтуктун кантип табабыз? Төртбурчтуу тик бурчтук беле. Тик бурчтуу төртбурчтуктун ооба. Кантип табабыз площадьын? Эки жагынан тең бош экиге бөлүп. Жок, бири-бирин көбөйтүп коебуз, э? Узундук менен бул жагы менен бул жагын көбөйтсөң чыгат да. То есть могул комнатанын площадьын эсептегиле десем, бuyагы менен бuyагын көбөйтүп коесуңар, э? Ал үчүн буга тоже эмне кылат экенбиз? Override кылат экенбиз методду. Кайсы методду? Площадьти алган методду. Так. Биз көбөйтөбүз. Биз деп коеюн бул жакка дагы. И бул жакка сразу return деп жазып коебуз. Мынакей. Бизде бул методду override кылдык, э? Кайсыл жакта? Бул жакта, анан бул жакта. Мынакей. Эми ушуларды биз mainге түзөбүз. Эмне деп түзөбүз? Shape деп эле түзсөк болот. Ссылкасын shape. Shape эмес, бул rectangle болсун.
new rectangle. Эми rectangle деп туруп, точка getariya. Бул жака биз конструктор түзүп коебуз. Же сеттер түзүп коесуңар, Мисалы үчүн, бул жагы 3, бул жагы 4 болсун дейли. Дагы бир shape түзөбүз. Бул бизде circle болот. New circle дейбиз. Радиусу канча болсун? 7 болсун. Circle. Точка. Getariya. Бул азыр чыгабы же чыкпайбы жок? Ооба. Достор, бул кайтаруучу метод болгон үчүн биз муну эс алыбызга салышыбыз керек. Ооба. Точка система принтеринге салабыз. Мынакей. Run кылабыз. Бул тик бурчтуу төрт бурчтуктун площади 12 экен. Ал эми могул тоголоктун неси площади 153 экен. Почти 150. Бул деген эме да. Бул радиустун негизи формалардын кантип площадь табасыңар, баарынын өзүнүн формуласы бар да. И ушинтип тоголоктун, например, силер мындай поле көрсөңөр, тоголок. Анан силер радиусун берет да. Анан ушунун площадьын эсеп чыгып дейт. Анан силер интернеттен карайсыңар, как ушу площадь табат деп. Анан ошол жакта жазылып турат. Эмне? Пи деген цифрага көбөйтөсүң, радиустун квадратын деп айтат. Мынакей биз радиустун квадратын алдык, анан аны пиге көбөйтүп койдук. Просто бул нерсени интернеттен эле карайсыңар, формасын, анан ошону код менен жазып коесуңар да. Түшүнүкпү? Мындай кылсаңар болот. Мынтип отурбай. Эмес. Радиус. Бул беле же бул эмеден чыгарат беле? Коринден чыгарат беле? Коринден чыгарат экен. Болуш керек. Бул деп туруп, квадрат деген могул да турабы? 2. Эми рамбаса ошол чыгат мынакей. Почти 154 болду. Ушинтип эсептелет. Силерге үйгө тапшырма. Силерге дагы мен формаларды жазып жиберем. 3 бурчтуктун тапкыла, ареясын тигинкини тапкыла деп. Ушуга кошосуңар. Ушундай жазасыңар, көчүрүп или эстеп, Анан муну деген эмне кыласыңар, буга дагы кошосуңар. Дагы формаларды. Анан ушинтип override кылып, мынтип эсептеп чыгасыңар. Анан мейнге чакырып иштетип коесуңар. Анан GitHub'га жибересиңер. Анан муну жок, муну өзүңөр жазгыла, 3 элек азго. Өзүңөр жазгыла. Анан мындай кылсаңар, каждый проектке жаңы ачкыла, хорошо? Каждый бир жаңы задачкага мен бергенде баарын бир жака жазбагыла. Каждый раз пакет кылып жазбагыла, удобно болуп кетет да, кийин силер өзүңөр да кыйналасыңар. Лучше new project деп туруп, бул жака жазасыңар. Каждый раз ачкыла да. Анан кийин силерде GitHub'да красивый болот да, баардык задачкалар турат ошол жакта. Тапканга оңой болот. Названиясын туура жазгыла. Пакеттин атын эч качан чоң тамга менен жазбагыла. Методду тоже чоң тамга менен жазбагыла. Негизи проекттин аты да кичинекей тамга менен жазылса жакшы болот. Ачып атканда. То есть чоң тамга, методду чоң тамга менен жазбагыла, хорошо? Названиясын. Только классты жазасыңар, чоң тамга менен болду. Калганы бүт кичинекей. Мындан эмне айтайын дедим эле?
Мынтип проектти ачып жатканда каждый раз тире менен жазылган, хорошо, эки сөз болсо. Мындай camel case жазып койбогула, хорошо? Camel case деген билесиңер эмне? Билесиңер, Мисалы үчүн new object деп жазсак, мындай жазасыңар. Анан snack case деген бар. Snack case деген ал мындай. Тире менен жазат. New object депчи. Анан жок. Ооба, мындай. Мындай да. Бул snack case. Анан kebab case деген бар. Kebab case деген мындай. Мындай болуп калат, Мындай стрелка. Стрелкабы? Ал стрелканы кийин өтөсүңөр. Мындай, азыр көрсөтөм. Ой. Мындайбы? Бул кийин өтөсүңөр. Бул стрелкаларды ChatGPT-ге беришим мүмкүн силерге. Ушуну жазып койбогула. ChatGPT берет да. Ооба. Switch case. Ооба, ошол жакта бар. Кийин анда өтөсүңөр. Башка жактарда колдонулат. Муну кылалы, Азыр мен баарын жазып чыкканча көп убакыт кетет да. Студентти жазалы. Тапшырмаларды жибербей атасыңар го. Тапшырмаларды жибербесеңер негизи сабакты баштабайбыз болчу да. Тапшырманы жибербесеңер, келесиңер, ушу тапшырманы аткарып өтөсүңөр, анан сабакты улантабыз. Негизи ушинтип өтөбүз да биз сабактычы. То есть мен ушинтип өтөм да. Бирок силер что-то вообще жибербей атасыңар да. Мындан кийин ушундай болот, хорошо? Пока көнө элексиңер да. Көнгөндөн кийин ушундай болот. Full name, private string. Паренткасына приват жазылат. Анткени паренткасты деле биз mainге чакырып атпайбыз, mainде көрүнүп калбаш керек да, файлеричи. Int эмес, double GPA. GPA деген достор бул баада, ошо оценкасы GPA деп аталат да англисчечи. Common n конструктор. Томске common n getter setter керек. Print info деген жазбай эле коелу, билесиңер. Анан силерге бир нерсе көрсөтүп коеюн. ToString деген негизи даяр уже бар да, обжектте эмне бар экен? Метод бар. Ал метод, конечно, реализация болгон эмес обжектте. Кандай карайсыздар? Окей. Полилер override болбойт. Только методдор override болот. Методду public кыласыңар. Андай келиш керек. Карагыла достор, toString деген бул каяктан келип атат? Обжекттен келип атат. Муну бассак, көрүңөр, object класста турабыз. Обжекттен келип жатат, бирок бул IntelliJ IDEA деген бул приложение да, ушуну эмнени жазганга керек экен, Java'да жазганга керек. Не только Java, башка тилдерден да жазганга ушундай среда разработки да. Анан бул өзү ушундай умный да.
түзүп коет кээ бир нерселерди. ToString'де жазганда көрүңөр, бул азыр Java программа Java түзүп коюп аткан жок. Муну IntelliJ түзүп койду. Силерге мындай даяр ушинтип эмне ушул объект жөнүндө информацияны ушундай түзүп коет. Ушуну колдонсоңор болот. Кантип колдоносуңар? Command N басасыңар, ToString дегенди басасыңар. Мына. Бул чыгып калат. Student, потом Nino дизайн дедим эле, унутуп калдым. Update GPA'de жазып эле койлум, муну өзүңөр жазасыңар. Анан бизге university деген керек. Мен азыр деген достор, мен бакалавр, андан кийин магистратурада окуган студенттерди бөлбөй эле коеюн, сразу бир эле студент кылып кое берейин, Бирок силер ушинтип бөлүп жазыңар. Java class эмес, package түзүп алайын. New package. Көрөсүңчү. Бул жагызып кетем. New University. Бизге private name керек. Анан университетте эмне болот? Студенттер болот, Значит, эмне болот бул жакта бизде? Student. Массив келет, students деп. Конструктор түзүп коебуз. Анан getter setter түзөбүз. Эми бир методду жазышыбыз керек. Эмне деген метод бар эле? Add student дегенди билесиңер. Кече биз add эмне кылдык эле? Employee жаздык беле? Ошондой эле жазасыңар. Print all students то же самое. Кече жазганбыз. Эми силерге бул эки методду көрсөтүп берейин. Мындан кийин негизи көрсөтөм. Задачканы кылышыңар керек. Если вообще эле болбой калса көрсөтүп беришим мүмкүн. Биринчи жолу угатсаңар, интернеттен карасаңар болот. Так, public. Анда досуңар да сурагыла. Если аларда болбосо, то менен сурасаңар болот. Ну, азыр деген чат типтен жазып бер деп сурабаган да, бул деген эмне? Мисалы үчүн GPA'ди түшүнбөй атасыңар, GPA деген эмне? Анан кантип орточону эсептеш керек, орточо санды? Ушуну сурайсыңар. Көчүрүп койбойсуңар. Эмне деген метод эле? Calculate average, Бул бизде дабыл кайтарсын. Grade эмес, эмне GPA, GPA. For менен студенттерди алабыз. This .students деп. Студенттерди алып туруп, анан эмнесин алабыз, достор? GPA'ни алабыз. Бирок бул GPA'ди биз плюс кылып эмне эсептеп турушубуз керек. Анын үчүн бизге эмне керек? Count керек. Счетчик керек. Ушул эсептеп турат. Анан count равно count плюс GPA'ди кошуп турабыз. Бул жака бүт эсептейт. 4, анан 3, 2 дегендердин баарын кошот дагы. Биз аны бул жакта students'те канча студент болсо, ошого бөлүп коебуз. Count, return, count бөлөбүз канчага? Канчага каяктан алабыз? Каяктан билебиз канчага бөлөт экенибизди? Ооба. Негизи билесиңер, орточо санын кантип эсептейт? Любой нерсени, average'ти. Length'ке
Аткемис ооба. Students length'ке бөлөбүз. То есть общий санды билесиңер, кантип эсептейбиз. Баардыгын кошосуңар дагы канча количество болсо студенттер ошо бөлүп коесуңар да. Мынакей ушинтип бизде эмне эсептелинет? Орточо сан. Түшүнүктүүбү? Андан кийин эң жакшы баллды таап чыгышыбыз керек экен. Calculate calculate деп атам. Find best student. GPA аркылуу эсептейбиз. Кайра эле эмнени алабыз? Студенттердин списогун алабыз. Бул университеттен. Student. This точка students алабыз. Мындай кылабыз. Эми силерге вопрос. Сиз деген жазгандан биринчи ойлоносуңар. Кантип мен муну эсептейм деп. Счетчик керек дагы. Жок, эсептебейбиз. Бир студентти таап чыгабыз да, анын эмнеси эң жогору болуш керек. Эң көптү биз эсептеп чыгабыз бакта. Бардыгынан көп болуш керек. Эң көптү кантип эсептейбиз? Бул жакта силер уже мындай кичине математический ойлонуш керек. Алгоритм керек да бул жакта. То есть бир коробканы алабыз. Алда пока что 0 болот. Аны эсептейбиз. Биринчи эмне керек? Массивдеги биринчи GPA керек. Эсептейбиз. Ал чоң. Ал ошол коробкага ошол 5, например, 3-тү салып коебуз. 3-тү. Андан кийин экинчисиники келди. Ал 3,5. Биздеги салыштырабыз да, эгер чоң болсо салыштырып. Тиги коробкага тигини алып туруп муну салып коет. 3,5. А потом 2 келди. 2 деген будан кичинеки болуп калды, значит эмне if иштебейт, бул жака кирбей калды. Андан кийин 4 келди. Карайт, 4 деген 3,5 чоңбу? Чоң. Значит, ал 4-тү бул жака салат. Ушундай логика жазыш керек. Эми ушуну коддо кантип ишке ашырабыз? If дейбиз, студентти алабыз. Ал үчүн бир эмне ачып алат экенбиз биз? Int ооба, бир переменный ачып алабыз. Дабл ачабыз. Best GPA. Пока бул бизден 0го барабар. Get GPA дейбиз дагы. Айтабыз. Эгерде бул чоң болсо, кайсыдан best GPA'ден чоң болсо, анда ушуну салып кой деп атабыз. Каяка? Бул best GPA'ге. Равно student get GPA. Эгерде чоң болбой калса салынбайт, Ушундай алып койсок, өзү аныкталып калат. Best GPA. Азыр муну көрөбүз кантип иштеп атканын. Биринчи иштейби экен, текшерип алалы, да может иштебейт. University деп туруп, названиясын жазабыз. New student'ти түзөбүз, Анан бул жака түз эле жазып салайын. То есть массив түзөбүз, массивдин ичин толтурабыз. New student. Айзат, жашы 18-те, анан баллы 3,2 дейли. 3 деп коелу. Андан кийин дагы new student түзөбүз. Мунун балсы деген
20. Bu деген 3'ten 5 alsın. Bu 3'ten 3 el alsın. Ay 4 alsın. Ay 2'den 5 alsın. University. Emi bunu işletiriz. Anan işte точка find best student. Кстати, биз деген студентти табышыбыз керек экен. Значит, студентти тап деп атканда биз дабыл кайтарбайбыз, биз студентти кайтарышыбыз керек. Туурабы? Студент тап деп аткандан кийин биз студентти кайтарыш керекпиз. Биякта студент кылабыз. Анан деп атканбыз да. Студент кылып коет экенбиз тоже. Нал. Дабылдык 0 болсо, ссылочный типтердики нал болот, хорошо? Без студент деп коеюн да мына. Без студент деп коеюн. Без студент равно студент. То есть бул студент экен, бул студентти салып койдум. Анан ушул best студентти кайтарып коебуз. Calculate average GPA деген дабыл кайтарат экен. Значит, биз муну системалык принтеринге салышыбыз керек экен. А бул жакта то же самое системалык принтеринге салабыз. Эми ран кылабыз. Бизде деген средний балл бул 3,2 экен, Экен. Анан эң жакшы окуган студент бизде ким экен? Акылай экен. Анын баасы 4 экен. Минималийди тапкыңар келсе, эң жаман окуган студентти эмне кыласыңар? Просто могул эмен алмаштырып коесуңар. Отлично, мынакей. Мындай кылып койсуңар да. Бул иштейби? Чөмөрбөдөн калган. Ооба, бул иштебейт. Мындай кылганда иштейт. Анда муну деген көп кылып коюш керек да. Муну там 4 кылып коюш керек да. Ошондо иштейт. 4 кылып коелу. Мындай кылабыз. Мынакей такай бизде эң жаман окуйт экен. Иштеп, экөөнү тең жазып койсоңор болот. Отдельно. Эми бул кантип иштеп жатат? Түшүнбөй калдыңарбы? Эми баспайм да, муну басам, Мынакей, бул жакка келди. Бул best GPA'ди тапкан эмне экен бул? Счетчик. Счетчик эмес, переменный, Жакшы баллны ушул жакка сала беребиз. Келдик бул жакка. Пока что бизде best студент жок, табыла элек нал. Forго кирдик. For менен эмне? Могул студентти айландырабыз. Айландырып атабыз. Студенттин GPA'ди алдык. Анан best GPA'ди эсептеп жатабыз. Мынтип айтып атабыз. Могул GPA бизде пока биринчи студенттики канча? Айзаттыкы 3,3 экен. 3,3 0дон чоңбу? Best GPA бизде 0. If иштейби? Иштейт.
Ай, мақта кетtirip чейин иштейт экен да. Эки 5 GPA'ге биз ошондо 3,3'кө салып койдук. Көрдүңөр, бул иштей экен пока. Анан могул студент ачып койбодук беле, эмне ачтык? Переменный. Ушул переменныйга биз эмнени салдык? Ушул айзатты салып койдук. Анткени пока что анын баасы эң жогорку, биз көргөндөрдөн. Кайра келдик форго. Бул жакты карайбыз. Бизге ким келди? Рабия деген келди. Рабияныкы 3,3 экен. До этого канча болгон бул? 3,3. Рабияныкы дагы 3. Жок. Бул 5 GPA 3,3 экен. Бул жака жылсак, Рабияныкы 3,5 экен. GPA. If иштейби? То есть 3,3'төн, 3,3'төн 3,5 чоңбу? Чоң. Иштейт. Значит, дальше кетет. If иштеди. If иштеди дагы, эми 5 GPA'дин эмнеси алмашып калды? Значениясы алмашып калды. 3,5 экен. Рабияныкын алмашып калды. Анткени if иштеди да ошон үчүн. Буга алмашып калды. Жана могул жакта деген айзат турган, могул 5 студент дегенде. Бирок эми айзаттын ордуна биз кимди коюп койдук? Рабияны коюп койдук. Мынакей көрүңөр. Full name айзат болчу экен. Эми Рабия туруп калды дейт. Кайра формени айланабыз. Келебиз. Кимди алып жатабыз? Актанды алып жатабыз. Анын баасы канча экен? 3 экен. If иштейби? То есть могул 3, муакта 3,5 буга чейин Рабияныкы келди. Мына көрүңөр. 5 GPA 3,5 деп турат. Актандыкы канча экен? 3 экен. If иштейби? If иштебейт. Forго кайра келет. Көрүңөр? If иштебей эле forго келди. Forдон алдык, студентти кимди алдык? Акылайды алдык. Эми Акылайдын баалы 4 экен. 5 GPA бизде 3,5. If иштейби? Иштейт. Эми 5 GPA'ге биз 3,15'тин ордуна 4 келди. Анан 5 студенттин ордуна жанагы Рабия болчу, эң жакшы, эң акыркы, эң жакшы студент. Анын ордуна Акылай келди. Анан фор ушун менен бүттү. Анткени бизде студенттер бүтүп калды. Ооба. Бүткөн жок эмне? Такай бар да. Бүткөн жок. Такайда if иштебейт, анткени ал эмне? Бул 5 GPA бизде 4 экен, Такайдыкы 2 болот да. 2 болсо 4төн чоң эмес. If иштебейт, бүттү. For ушун менен бүтөт. Ушинтип анан определяция этилет. Түшүнүңөр, Муну түшүнүңөр, муну? Calculate average GPA дегенди. Бардык студенттердин баасын кошуп алдык. 3'тү, 2'ни, 4'тү коштук дагы. Анан канча студент болсо ошончо бөлүп салдык. Бардык студенттердин балдарын алдык дагы, ошол студенттердин санына бөлүп салдык. Түшүнүктүүбү? Ооба деп койгучу. Жок дегендер да бар болушу мүмкүн, түшүнбөй калдым дегендер. Түшүнүңөрбү? Жөйгө кеткиңер келди да. Тапшырма жиберип коем. Азыр эле сразу жиберейинчи. Да, Слака хорошо. Слака жиберип атам, Слактан мен анан чогултуп туруп, анан YouTube'га жүктөп, анан кошуп атам да. Кошом. Кошо элекмин пока. Долгий процесс да алчу, анан ошон үчүн. Тапшырманы эртең кечен жибергиле. Буга чейин жиберген тапшырмаларды жибергиле. Мен болсо жанагындай Excel'ден ачып туруп мынтип белгилейм. Ким кылды, кылган жок.
Slack'a жибересиңерби, Telegramга жибересиңерби, иш кылса жиберсеңер болду да. Кстати, могул тапшырманы жибербедим беле? Азыр. Бул тапшырма Slack'та бар. Жок, бул эмес экен, кой турууга. Тема болып құрамын тоқталышымыз керек. Абстракттан кейін дагы тема тұрады. Дагы өстүндө. Алардын бирок темалар жаңылгону менен мындай тапшырмалар окшош эле болот да. Потому что ООП-да бул тапшырма бар. Ой, бул эмес экен, кой турууга. Экөөнү окшош жибербедим болуп. Азыр жиберем мында. Китепкана деген жибере элекмин силерге. Биздин стакан сырын Ооба. Буйруса дейм да, билбейм, буйруса. Бизде эме практика деген болот. Ооба. Аны сүйлөшкүлө бияк менен заранее. Анда 3 ай деп койдурдуңар беле? Просто бияк менен заранее сүйлөшүп албасыңар. Практиканы 3 ай деп сүйлөшүп алгыла да. Бул тапшырманы эртеңге чейин аткарасыңар. Все, суроо жок болсо, анда сабак бүттү.